эч кандай жер кошулган жок. Наоборот, мен айткандай бүгүнкү күндөгү Кумтөрдүн жери 26.440 гектардын теңири болуп кайра азайып атат. Бул тактоо иретинде чыгып атат. Экология боюнча айтсак, туура эми сиз айткандай жөнөкөй эле үй салсак дагы биз айнына чөйрөгө ошол жерди булгайбыз. Кеп анда эмес, кеп анын аягында кандай жыйыштырышта болуп атат да. Бул жерде деле ошондой бар да. Баарыбыз илимдүү адамбыз. Эгер так жасалган жакшы проект болсо, ошонун аягына чейин аткарылса, реабилитация жумуштары так жүрө турган болсо, мен ойлойм, биз 100% кайра ордуна келтире алсак дагы 80-90%га чейин кайра ордуна келтирип койгон мүмкүнчүлүк бар да. Жактагым келген жок, эч качан Кумтөрдү централына жактаган жокмун. Мен дагы кээ бир маселелер боюнча өзүм ич коюм бар. Бирок бүгүнкү күндөгү күндөн күнгө жасалып аткан жумуштар, мына Нурмат Султанович акыйкат сөз айтты. Жетишкендиктер бар деп айтсак болот. Мурунку караганда экологияга баарыбыз, элибиз, основном депутаттарыбыз ошого карап, Кожой Жашевич айтып аткандай, катуу бул жактан контроль болгон үчүн өкмөт дагы катуу менен карап атат. Баарыбыз чогулап карап иштеп атабыз. Экономиканы да көтөрүш керек, урматтуу депутаттар. Макул биз аркарды карап эле отуруп, курсагыбыз ач болсо аркарды атып жеп алабыз. Бактыбек Сагындыкович. Эгер курсагыбыз ач болсо. Шай кеткенге чейин дейм да. Негизи да курсак тойсонан кийин, природадан кийин айылда чөйрө кооздук болот эми. Кечиресиздерби баягы?